İnsan шайтан тарауынан келе тұрған уасуаса азғырықтан қандай құтылады? Мұның ең бір жеңіл жолы, жана тура жолы, әлбетте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз хадистерінде үйретіп кеткен дуаларға лайық, дуалардың негізінде шайтандың уасуаса азғырықтарынан құтылады. Кейде инсанға шайтан Раббисі туралы, жана иманы, жана дини туралы, жана башка нәрселер туралы уасуаса азғырық салып, инсанды азғырғанға әрекет қылады. Бұл әлбетте инсанға шайтандың азғырығы, уасуасасы үстем болу алуысының ең негізгі себебі ошол инсан Аллахты зикир кылууну, Аллахка мойын сунууну, баш ийүүнү унутуп койгондугунун себебинен. Мына ушул шайтандын уасваса азгыргынан кутулуунун эң бир ошол туура жолу биринчиден пенде Аллахка жалынып, жалбарып дуа кылуубуз керек. Жана Аллах Тааланы зикир кылуусу пендени шайтандын азгырыгынан кутултурат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айткан, шайтандын азгырыгынан Аллахты зикир кылуу пендени кутултурат деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген ошол шайтандын азгырыгынан кутултура турган, васвасасынан кутултура турган хадистердеги дуаларга лайык 5 нерсенин негизинде шайтандын васваса азгырыгынан кутулабыз. Биринчиден аманту биллахи ва расулих. Мына ушул дуаны айтсын. Экинчиден Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Мына ушул дуа айтылат. Үчүнчүдөн мына ушул Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад деген дуаны айткандан кийин үчүнчүдөн сол тарабына 3 жолу түкүрсүн. Төртүнчүдөн Аллахтын ысмы менен Аллах Таала менен коргонсун. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деген дуаны айтсын. Бешинчиден мына ушул дуалар айтылган убакытта менден азгырык кетет, шайтандын азгырыгынан Аллахтын жардамы менен кутуламын деген ишеним менен айтып, мына ушул нерсе чын жүрөгүнөн, чын ыхластан жүрөгүндө орун алсын. Мына ушул нерсени менден ушул дуалар айтылган убакытта, мен ушул дуаларды айткан убактымда мына ушул шайтандын азгырыгы менден кетет деген ишенимди чын жүрөктөн, чын ыхластан жүрөгүндө өзүнө лазым тутсун. Мына ошондо ошол инсандан шайтандын азгырыгы, васвасасы кетет. Аллах Таала баарыбызды шайтандын васваса жана азгырыктарынан өз сактасын.